же комментарийлерди угуп ушундай чечимге чыктыңызбы? Негизинен Эмне комментарий? Комментарийде Айза айым жөнүндө айтып атат экен да, мурун замужем была деп жазыптыр да, ошо же ошон үчүнбү, же может калыптыр. Может калыптыр. Ал суроону Айзага берели анда. Айза айым, ушу сиз мурун турмушта болдуңуз беле? Бул суроо жооп берип койсоң болобу? Сиз жооп бербесеңиз качасыз да. Ошон үчүн бул көрөрмандар эми ачык эле айтып койсоңуз болот. Жооп бербей койсоңуз көрүүчүлөрдүн ою да башка жака кетишет, катышуучулардыкы да башка жака кетет да. Ошондой болгон. Турмушка чыккансыз, Эми мындай, бул эми сиз аябай өзүңүздү күнөөлүү сезип айтып атасыз да, эми бул турмушта, жашоодо. Мына бизде Сымбат айым деле турмушка чыккан. Буну вообще сөз кылгым келген жок, анткени бул мурун эле болгон. Мен өмүр бою буну жаныма алып жүрө бербейм. Эми таанышып эле сразу ушундай болгон деп афиша кылып айта бербейм да. Анан эми бул адамга мүмкүнчүлүк бердим да, мени билсин деп. Башында айтканда бул өзү деле айтты, чайга чыкканда. Мен сразу эле ошол жерден токтотмокмун деди да. Бул аябай катуу карайт экен бул нерсеге. Мени эмне кемсинткендей кылып койду да. Анан ошого мен бир аз көңүлдөн ооруйт да. жок. Бул кемсинт эмес, мындай да. Ошентип эле Негизи айтпадым. туура эле көз карашта карайм. Ар бир адамдын жашоосу тагдыры ар кандай болот да. Бирок тилекке каршы мен жашоону сенчилик деңгээлде баягы эмесин көргөн эмесмин да. Ошондуктан айттым, мен туура эле көз караш менен айттым. Башында эле бүт нерсени ачык айтса, баары жакшы эле болот депчи. Ошондо туура чечилет депчи. Башында эле айтты да. Экинчи жолу жолукканда айттыбы? Биринчисин айтканда ошо баш эле болот да. Биз жекече өзүбүз күнөалыс экинчи жолу ушудан кийин айттыбыз Эми да. бул баш эле да. Ооба. Мен телефондон айттым. Бирок Ушундай болгон деп. тилекке каршы ушундай чечим чыгардым мен өзүмдүн чечимим. Жок, бул жерденчи андай жаманбы эме деген жок. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да. Бул жерде Мерболоттун тандоосуна биз сыйлашыбыз керек да. Анан Айзайым эч кандай ал нерсеге бул эч кандай күнөөсү жок, эч кандай эч нерсе эмес. Болгону гана балким өкүңөр эки жолго түшкөндөн кийин да бизди көптөгөн көрөрмандар карайт, көрүүчүлөр карайт, сизди өзүңүздүн бактыңыз табам деп жүрөбүз. Ошон үчүн сиз мындай кичине болсо да мындай түшүндүрүп айтып берсеңиз болот да. Канча жыл мурда чыктыңыз эле, канча жашадыңыз эле, ортодо балаңыз барбы? Балким көрүп аткан сырттан мырзалар сизди жактыраттыр, редакция менен сүйлөштүрөбүз. Эми азыр бул жерден түшүнүктүү болуп атат да, мамилеңер токтойт экенинчи. Ошон үчүн бул нерсеге кол чаап койсок болот. Талапкер айым жашырып койгон жок, элден уккан жоксуз, өзүнөн уктуңуз, кыскасы. Келиңиз.